Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Иксан коммерциялык эмес турак-жай кооперативинин негиздөөчүлөрү жана башкаруучулугуна карата кылмыш жаза кодексинин алдамчылык жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренелери менен иш козголгонун сөз кылган. Ага чейин Иксан кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева бул уюм 2020-жылы ачылып, 10 000 киши акча төгүп катталганын билдирген. 2 жылдын аралыгында 3800 адамга үй алып бергенин айткан. Калганы өз кезеги келгенде алышмак. 1-4 август күндөрү аталган уюмдун башчысы Акинай Бекмурзаеванын соту болуп, 5 августка ачылган. 5 август күнү Бишкек шаардык сотунун алдына 500гө жакын адам чогулуп, Иксандын жетекчисин колдоого алышып, анын эркиндикке чыгып, ишин улантуусун талап кылышты. Жарандардын айтымында Акинай Бекмурзаевага бут тосуп, өралбастык кылып жаткандар бар. Анын элге пайда гана алып келе жаткан алгылыктуу ишин артка тартпай, колдоп берүүсүн президент Садыр Жапаровдон суранып өтүштү. Акыйкаттык издеп жүргөн элге сот бүгүн адилеттүү чечим чыгара алабы? Бекмурзаев Алтынай Төрөбековдон адвокат болом. Анан эми багы иш өзүңөр билесиңер, февралдан бери жүрүп аткан иш экен. Ошол иш боюнча баш коргоо чарасын 13-июлда 1-май соту караган. Анан биз апелляция жазып, бүгүн шаардык сот карады, бирок шаардык сот ошол 1-май райондук соттун чечимин күчүндө калтырып койду. Ошон үчүн сентябрга чейин камакта калтырылып калды. Анткени тиги Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинде 114-беренесинин 1-бөлүгүндө жазылган. Баш коргоо чарасында камоо башка чараларды колдонууга мүмкүн болбогондо гана колдонулат деп турат да. Прокурорго деле суроо бердим, сотко, тергөөчүгө бердик. Эмнеге мүмкүн эмес баш коргоо чарасын? Домашний арестке чыгарып коюлат, үй камагына чыгарып коюлат, анан темеңер жүргүзө берле тергөөнү. Эч ким айта албай койду, эмне үчүн экенин айта албай койду. Чогулган эл 3,5 миң киши арыз жазган турбайбы президенттин атына? Эми ошо президенттин эмесинен жооп күтөбүз деп атышат азыр. Коюлган доолор туура эмес коюлган. Анткени бул жерге ушул жана кооперативке мүчөлөрдөн чогулган акчаны дейт жеп алган деп атат да. Жеп алган дейт. Аны жеп алган деп далилдеш үчүн ал үчүн сөзсүз аудит, ревизия керек. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодекси боюнча жаран, Кыргызстан любой жараны, эгерде анын күнөөсү күчүнө кирген соттун өкүмү менен далилденбейинче, ал күнөөсүз деп эсептелет. Аудитти жүргүзүп алып, ошо аудиттин негизинен Алтынай Төрөбековдун кылган иштерине юридикалык баа берилиш керек эле. Ам бирок бул жерде тиги Алтынай Төрөбеков айтты да, качып кетпейт. Эмеге келип отурат десе, ага да болбой коюшту. Алтынай Төрөбеков айтты, эгер мен кача турган болсом деди, майда Пакистанга барып келиптир. Ошол жактан барып жанагы спонсорлор менен сүйлөшүп, алар менен чечишип метип келген экен. Эгерде чын эле кача турган оюм болсо дейт, ошол жакта эле калып калмокмун дейт. Мындан аркы адамдар арыз жазып меттик, сот чечпей койду. Эми кайра генеральный прокуратурага жазабыз. Мына момундай туура эмес. Бул ишти кыскартыш керек. Анан кийин бул эгерде жанагы пайщиктер менен жана потерпевший деп айтпайлар, арыз жазгандар. Ошолор менен бул кооператив Иксандын эмеси бар да. Тиги өкөнүн жанагы договору бар да. Эгерде тиги тынчтык жолу менен чечилбесе, сотко кайрылса болот болду. Милицияга эмес, сотко кайрылыш керек болчу да. Анын үчүн эми Алтынай Төрөбековду акташ керек. Актагандан кийин эгер ишеметсе, ошондо алардын үстүнөн арыз жазса болот. Менин атым Курбанбек Агулкайыр. Ушул Иксан компаниясында азыркы күндө старший оформитель болуп эмгектенип келем. Мен 1,5 жылдан бери иштеп келатам бул должностьта. Айтайын дегеним, бүгүнкү күндө биздин өзүңүздөр билгендей совет директорунун төрайымы Акинай Төрөбековнаны азыркы моментте абакта камап турган абы. Бүгүнкү күндө азыр сот отурумунун городской соттун апелляционный соттун эмесинде турабыз, кеңсесинде. Биз да как сотрудник бул жерде Төрөбековнанын бүгүнкү ситуация
ситуациясында чыгып калган элдерге үй алып берүү же болбосо калган элдерди дагы дальше ишти алып баруу жагын суранып отурабыз соттон. Тергөө жыйынтыгынын негизинде 96 эпизод боюнча Төрөбек мына камалды деп жүрөт. Бирок 96 эпизод эмес, ал жерде мен карап көрдүм. Список боюнча ал жерде жазган заявлениялардын 11-и уже взаиморасчёттун негизинде болбосо ар кандай себептер менен орулуу, же болбосо дагы бир какой-то себептер менен уже акчаларын чыгарып кеткен болчу. Биздин эми негизги наразычылык, мен өзүмдүн жеке наразычылыгым эмнеге сот ишин статьяны коердун астында ар бир иликтөө убагында иликтенген жок. Эмнеге ар бир клиенттин өзүнчө чакырып туруп анын жагдайын билген жок да. Потому что ал жерде не только өзүнүн акчасын чыгарып кетти, ал жерде еще биз ал кишиге үй алып берген дагы эпизод болуп атканы бизди аябай өкүндүрүп турат. Ошо күндөн күнгө эмнеге жылдырып атат, эмне себеп болуп атат, ошонун баары биз үчүн мындай туңгуюк деп айта алам. Аябай Ихсан кооперативи боюнча айта кетсем, Ихсан кооперативи бул өтө жакшы иш алып бараткан. Бул деген 1 жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде 3873 кишиге үй алып берген. Статистика так айта кетсем, анын арасында недвижимый общий Кыргызстан боюнча да болчу. Аны даже чоң мамлекеттер жасабаган жумушта. Ушундай наоборот социальный проекттерди мамлекет колдосо, социальный проекттер менен дальше иш алып барсак, биз деген наоборот Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошмокпуз. Бирок өкүнүчтүүсү бизде андай эч кандай колдоо болгон жок. Тескерисинче үстү-үстүнө улам эле ар кандай кара пиарлар чыгып атат биздин үстүбүзгө. Суранарыбыз мамлекеттен, президентибизден, жана ушундай эле премьер-министр бүт эле органдардан суранарыбыз. Ушу наоборот ишкананы деген көзөмөлгө алып берип, ишкананы наоборот дальнейший иштеп кетүүсүндө бир аз түрткү берип жардам берсе, бул ситуациядан биздин компания чыгып кетет. Биздин азыркы күнгү дальше аракетибиз элдерди алып берген адамдардын погашениясы менен кайра күтүп аткан элдерге деле үй алып берип, же болбосо алардын төккөн суммаларын кайтарып берүүгө деле бизге аябай токсолдуктар болуп атат да. Ошол эле момент төгүп бүткөн кишилер үйүн залогдон чыгара албай атат. Через сот аркылуу аябай долгий процедура болуп калгандыгы дагы бир аз кыйынчылык болуп атат. Эми надежда, биринчиден Алладан надежда, что биз чыгып дальше иштеп кетебиз. Экинчиден ушул органдардан, президенттен бизге жардам суроо. Атым Зульфия. Бул Ихсан кооперативи жакшы иштеп аткан, аябай дегенде Акинай Төрөбекованын азыр деген көп акчаларды жетпей калды деп текшерүүлөр жүрүп атат деп атат, бирок негизсиз камалды деп атабыз. Себеби дегенде бул деген мамлекеттики болгондон кийин элдердин өзүнүн менчиги болгон үчүн ушуну камап койгондугу үчүн биз чыгарып бергиле, жок дегенде үй камагына чыгаргыла, иштегенге мүмкүнчүлүк бергиле деп суранып атабыз. Түздөн-түз бир рейдерство болуп атат да. Жана Улуу Журт партиясындагылар өтпөй калган мүчөлөрү Анарбек, Илимбек дегендер өздөрүн реклама кылып жүрүшкөн. Булар деген бүт кайсы жерде ызы чуу болсо, ошол жерлерде жалаң митинг менен жүрүшөт да. Ушулар туура эмес маалыматтарды берип, ушул жакка бирөөнүн даяр ашына кызыгып, кол салгысы келип, каралоо менен жанагы артындагы заявление жаздырып, пайщиктерге туура эмес маалыматтарды алып, бир 60 киши болуп жүрүшөт. Башында 90 эле, анан мына 30-у түшүнүп, артка арыздарын алышыптыр. Ушул Анарбек, Илимбек дегендерге биз өкмөт тарабынан чара көрүп берүүңүздөрдү суранат элек. Себеби дегенде иштегенге мүмкүнчүлүк бербей, эч кандай булар пайщик эмес, туура эмес маалыматтарды таратып, ушинтип чуркап жүрүшөт чындыгында. Сиздерден суранарыбыз, өкмөт мүчөлөрү, сот өкүлдөрү туура адилеттүү чечим чыгарып берет деп үмүт кылабыз. Себеби дегенде биз мамлекеттин акчасын жеген жокпуз, ууру кылган жокпуз. Биз өз акчабыз үчүн күрөшүп жүрөбүз. Акинай Төрөбекова дагы бир мамлекеттик мүлктү жеп, же бир туура эмес иш кылса, анда камаганга биз деле макул болчубуз. Бул эч далилсиз болуп аткандан кийин мына жакшынакай 3800 кишиге үй алып берип атат. Бул деген өтө чоң эме да, резонанс жаратып атат. Себеби дегенде бул эч кандай пайызсыз ашар жолу менен, жана восьмерка деп коет. Бул деген башка чет өлкөлөрдө ушундай кооперативдер менен үй алган кооперативдер иштейт экен. Бизде Кыргызстанда өтө өкүнүчтүүсү, ушундай кооперативдерди наоборот мамлекет тарабынан колдоого алса өтө жакшы болмок. Себеби дегенде бул 1 жылдын ичинде 3800
800 киши үй алат деген өтө чоң бир жетишкендик. Өзүңүздөр деле жакшы билесиздер, себеби дегенде ипотекага үй алганда канча документ даярдайт, кандай тоскоолдуктар бар, очередь деген болот. Ошондуктан биз дагы суранабыз, талап кылабыз. Акинай Төрөбекованы жок дегенде ушундай тергөө амалдары жүрүп атканына байланыштуу үй камагына чыгарып, ишине тоскоолдук кылбай, иштегенге шарт түзүп бергенге суранабыз. Биз бул жерге чогулуп атканыбыздын себеби бүгүн Акинай Төрөбекованын соту болуп жатат. Акинай Төрөбекованы мына судьялар ушу немеге боштондукка чыгарып берет деген жакшы ой тилек менен 10 миң деген адамдардын үй бүлөсү, бала бакырасы менен келип ушу жерде кече күнү да келгенбиз. Бүгүн да күн сайын келип биз ушу жердебиз. Акинай Төрөбекова жакшылап иштеп келаткан жеринен кол бутунан тартып зынданга салып отургузуп коюшту. 10 миң адам биз мындай мүчөбүз. Мындан 3800 адамы бир жылдын ичинде үй алып чыгып кетишти. Анан кийин артында 6-7 миң адам турабыз. Үй алабыз деген жакшы үмүт менен Акинайды зынданга салып алышып чыгарбай, бизди жалдыратып карапайым элдерди күттүрүп атат. Биз ушу урматтуу соттордон суранат элек. Акинай Төрөбекованы эркиндикке чыгарып элдин үмүтүн актаса деген ой максатта турабыз ушул жерде. Бүгүн жакшы чечим чыгарып берет деген ой тилектебиз. Мынеке ушунча адамды чогултуп иштейчилер өзүнчө эрдик, баатыр, мындай коркпостон туруп ушундай 10 миң адамды чогултуп алып ушуларга үй алып берем деп баатырлык менен иштеп аткан жеринен келип кармап туруп булар биздин мынакей мамлекет зынданга салып алып чыгарбай атат. Менин аты жөнүм Атен Байрамбек. Мен ушу Иксан кооперативинин пайщик болуп 25% төлөп ошо акчабызды төлөгөнбүз. Биз азыр убакытта очередибиз келди, бирок үй ала албай турабыз. Анткени биздин жетекчибиз болгон Акинай Төрөбекованы камап койгонуна мына 1 айдын жүзү болду. 1 айдан бери эч кандай жыйынтык жок. Акинай Төрөбековну колдоп келип, мына соттун алдында турабыз. Канча күн болду? 4-5 жолу соту болду. 4-5 жолу ушинтип биз жыйналып, акталып чыгарып берүүсүн соттордон талап кылып келип атабыз, бирок биздин үнүбүздү уккан эч ким жок. Биздин үнүбүздө ошо жогоруда отурган биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жетет деп ойлойбуз. Ошо киши кепилдигин алып бошотуп берсе, анткени бул биз ишенебиз. Бул киши эч кандай махинация жасап, эч кандай алдоо жолу болгон эмес. Просто убактылуу финансовый кризис болгон, буну билебиз биз. Анткени дүйнө жүзүндө ушундай кризистер болуп атпайбы азыр убакытта. Ошо кризистин убагында бир белгилүү адамдарга бирге үй алып бере албай убактысы өтүп кеткен ошо кишилер провокация жүргүзгөн кээ бир адамдардын аркасында ошо арыз жазып, ошо арыздын аркасына каматып таштады. Мен Ош областынан келдим, Ош регионунан. Аты жөнүм Богокова Динара. Мен ушул Иксан кооперативинин пайщиги болом. Мына 3 күндөн бери ушу Акинай Төрөбековнун сотунда жүрөбүз, эч кандай результат жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин региондорду өнүктүрүү жылында ушу Акинай Төрөбековнун иш чарасы менен көптөгөн неме калктын эң төмөнкү катмарлары үйлүү болушту. Мисалы үчүн мигранттар арасында пенсионерлер, инвалидтер, жалгыз боо энелер, жетим жесирлер көптөгөн ошо калктын аярлуу катмарларынан адамдар көп үйлөрдү алышты. Биз дагы үмүт менен азыр күтүү режиминде турабыз. Бирок бизге ушу жакшы иштеп аткан мезгилде ошо Анарбек Катаганов жана Мирлан деген блогерлер келип, өздөрү пайщик болбосо дагы адамдарды уюштуруп, митингге чыгып, ушул Анарбек Акинай Төрөбековнун жүргүзүп жаткан иштерине жолтоо болгондугунан ушундай жыйынтыкка келип, азыр ушул элдер күндө турабыз. 25% 0,4 менен киргенмин. Жакшынакай иштеп аткан жерден Акинай Төрөбековнаны ушинтип камап койду. Мен бул жерде бул киши качып же болсо элдин эмесин көйгөгүн укпаса бир жөн, ушул жакта аякка чейин турду эле элдер чапкыласа да, койгуласа да ушу аягына чейин туруп берген. Түшүнбөстүк болуп, дагы провокаторлордун тилине кирип, кээ бир пайщиктер заявление жазып, туура эмес ишке кетип, ошонун айынан Акинай Төрөбековнаны камап койду. Элге да жардам берип атты. Өзү дагы көп элдерге операциясын муктаж болгон адамдарга операция жасап,
благотворительный фондторду да жүргүзүп келген. Ошондуктан чыгарып берүүнү талап кылабыз биз. Саламатсыздарбы, мен аты жөнүм Талайбек кызы Гүлкайыр. Мен бул телевизионга каралуумдун себеби мен өзүм Иксандын пайшы болом. 50% менен күтүү учурда күтүү мөөнөтүмдө турам. Мен бул жакта кайрылып кеткенин себеби Акинай Төрөбекованын кармалганына 1 айдын жүзү болду, бирок эч кандай чечкиндик, эч кандай жыйынтык чыга элек. Биздин сураганыбыз Акинай Төрөбековананы чечимин чыгарып берип, туура чечим чыгарып берсеңиздер. Мисалы, заявление жазгандар деле 1 айдан бери турасыздар, эч кандай чечим жок. Акинай Төрөбековна бул Иксан турак жайынын канча адам үй алып, канча адам калганын бүт маалымат билет. Ошондуктан бул Акинай Төрөбековна иштегенге возможность бериш керек. Кайсы жактан болбосун үйлөрүнүн карыздарын жаап, тек паспортторун колуна алышкан, бирок жүздөгөн кишилер аресттен чыгара албай жатышат. Муну ким иш жүзүнө чыгарат? Албетте Акинай Төрөбековна. Биз ушул Акинай Төрөбековнаны боштондукка чыгарып, кандайдыр бир мейли боштондукка чыгарып шарттар менен кандай 1-2 жылда ошо 6000 кишинин акчасын болсо акчасын кайтарып берип, үйүн болсо үйүн алам дегендерди чыгып ошол нерсенин үстүнө иштешине биз шарт түзүп беришиңерди суранабыз. Мен да ушул элдер сыяктуу эле 25% менен Иксан компаниясына акча төлөп үй алууга үмүттөнүп турганбыз. Бул жерден эми Акинай Төрөбековна жакшынакай эле иштеп жаткан. Дейсизде, бул карантин убагында бир аз кризис болду. Андан чыгып келатканбыз. Жок дегенде жумасына бир 2 киши, 3 киши үй алып жаткан болчу. Анан бир жалган жерден жабылып, 60 кишинин арызы менен камалып отурат. Бул жер камалганы бир четинен рейдерский захват деген сыяктуу болуп калды да, ошого да аракет кылгандар болуп жатат. Аны биз көрүп атабыз мына Иксандын мүчөлөрү. Бул соттогу канчадан бери уламжылып эле келатат. Же камабайт, же чыгарбайт. Бул жерде бизде болгону Иксан компаниясында 10 миңден ашык мүчө бар. Ошол экинен 3800 киши үй алган. Анын ичинен мына азыр 6000 киши үй алабыз деп күтүп турат. Ошол 3800 кишини карабай, 60 кишинин арызын карап туруп камап койду да, бул жерде адилетсиздик болуп калды. Биздин кайрылганыбыз себеби жогорку кеңештегилерге, жогорку жакта отургандар. Биз Акинай Төрөбекованы боштондукка чыгарып, өз ишин улантышын каалайбыз жана талап кылабыз. Силер да үстүнөн көзөмөлдөп туруңсаңыздар жакшы болот эле. Бүгүнкү күндө укук коргоо жана сот органдарына элдин ишеними төмөн кезде адилеттүү чечим чыгарып беришсе, элдин аларга болгон ишеними кайрадан жанат беле ким билсин. Албетте, акыйкаттуу чечим чыгабы жокпу, аны сот өкүмүн чыгарган кезде билебиз. Кыргыз бийлиги кыргыз ишкерлерин колдоп, шарт түзүп бир катар жеңилдиктерди берген болсо, Кыргызстан бат эле буттан турары айкын. Андыктан бул окуяларга өлкө башчы Садыр Жапаров үн катат деген ишеничтебиз. Иксан турак жай кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмырзаеванын соту 8 сентябрга жылып кетти. Сот бүткөн соң чогулган эл бийликке үнүн жеткирүү максатында ак үй тарапка бет алышты.